Саламатсыздарбы, кыргыз элим, амансыздарбы, калайык калк. Сиздерге айта кетчү нерсе ошол биз бүгүн Алхам KJ эл аралык кайрымдуулук фонду мындан 15 күн мурда Байнурдун чоң энеси менен чоң атасы биздин фондко кайрылып жардам сураган, себеби небересине чоң суммадагы акча керек болуп леченияга. Бүгүнкү күндө Байнур Питер шаарында дарыланып атат. Ошого биз ушул топтолгон акчабызды алып келип отурабыз. Ошо аз да болсо көптөй кылып алып койсоңуздар, дагы да иш уланып жатат. Ошол аз да болсо топтолгон каражатты алып келип атабыз, себеби Байнурдун лечениясына ушул чоң ата чоң энеси ата энесин сүйүндүрүп салып жиберсин деп алып келдик. Эжеке бүгүн ушул оштун тегерегинде ушул иштеген бүгүнкү күндө биздин волонтерлор иштешип келишти. Общий сумма 32.245 сом. Ушул жерде баарына тапшырып койсок, андан кийин мына ушул элдерден кандай болсо ошондой эле алып келип тапшырып атабыз. Мунун жанагындай аптекалардан, базарлардан, магазиндерден мындай мелочтарды ириктетип алып туруп, андан алып келип акча кылып тапшырчубуз. Азыр биз ушундай кылып эле фонд чечип койдук. Ушу кандай акча келсе ошондой кылып эле алып келип таштай берели деп, тапшыралы деп. Ушу Байнурдун чоң энеси Бурма эжеге дагы сөздү берип кетсек, өзүңүздүн сөзүңүздү кошуп койсоңуз. Ушу кыргыз элим, ушу биз 15 күн мурун ушу Алихам фондко кайрылган элек. Ушулар бизге колунан келишинче жардамдарын беришти. Мына алып келип беришти. Дагы да беребиз. Дагы да жардам беребиз деп атат. Биз ушул кызматта иштеген эмелерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Волонтерлорго чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат ушуларга. Эч качан жамандык көрүшпөсүн, жакшылыктын үстүндө жүрүшсүн. Дайым ушу элдин жараган ишеничтүү адамдарынан болуп жүрө берсин. Буларга чоң рахмат. Ушуларга да Алла ыраазы болсун. Дагы да сөздү улантып кетсек, ушул сууктун, ысыктын күнүнө карабастан иштеп аткан биздин волонтерлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы да ушу бүгүнкү буун, эртеңки келечек демекчи, Байнур Кудайым кааласа ушул соо адамдардын катарына кошулуп, ата энесин жана ошондой эле чоң ата чоң энесин, бир туугандарын, тууган туушкандарын жакын арада сүйүндүрөт деген өтө чоң үмүттө турабыз. Эжеке эч качан жашабаңыздар, баары жакшы болот, сабыр кылыңыздар. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Рахмат чоң.